Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil anbiya ve mursalin. Seyyidina ve nebina ve mevlana Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Assalamu alaikum hurmatly musulmanlar. Mana biz bugün oşal Muharram ayının 3'ünde turabız. Muharram ayı bu musulmanların hicri, kamari yılı esebi boyunca жаңы жылы деп есептеледі да. Албетте бұл біз бағы жаңы жылда майрамдабайбыз, бирок жылдың ең башталышы Мухаррам айы. Эми Мухаррам айынын фазилети. Мухаррам исламдағы ең улуу жана урматтуу айлардын бири. Ал Аллах Таала өзгөчө кадыр берген 4 арам айдын катарына кирет да. 4 баяғы урматталған айлар бар. Бұл Мухаррам айы Шахрулла, Аллахтың айы деп аталған. Пайғамбар салам мындай деген: Рамазандан кейінгі ең артық ораза Аллахтың айы болған Мухаррамдың оразасы дейді. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам ушул Мухаррам айында Рамазан оразасына аябай маани беріп күткөндөй күтетіле баяғы Мухаррам айының оразасын дейді. Өткөріп алудан қорқып. Алымдар Мухаррамдың Аллахтың айы деп аталғаны анын улуулугу жана өзгөчө даражасын көрсөтөт деп айтышты да. Жана бұл Мухаррам ыйык урматталган айлардын бири. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде Таба сүресinde мындай деген: А'уду биллахи минешшайтанирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Инна иддатеш-шухури индаллахи 12 шахран фи китабиллахи явма халакас-самавати вал арда минха арбаатун хурум. Залика динул каййим фала тазлиму фихинна анфусакум. Аллах Таала айтты: Аллах Таала асмандарды жана жерди жараткандан бери Аллахтын китебинде Лаухул Махфузда айлардын саны 12 ай деп айтты. Лаухул Махфуз деген бул ушундай бардык нерсенин келечекте боло турган нерселердин тагдыры баяны жазылган китеп. Аны периштелер дагы кабардар болбойт, пайгамбарлар дагы кабардар болбойт ал китептен. Бир гана Аллах Тааланын кабары болот да. Ушунда 12 ай деп айлар жазылган дейт. Ошол айлардын 12 айдын 4-өсү хурум, урматталган ыйык айлар. Ал ислам дини туура дин дейт. Айларда өзүңөргө зулумдук кылбагыла деди. Эми бул биз азыр ошол Рамазан Мухаррам айынын ичинен өзгөчө күн Ашура күнү. Ашура күнү жөнүндө айтабыз. Пайгамбар салам айтты да, Мухаррамдын башында, Мухаррам айынын башында ким мындай деп айтса дейт: Аллахумма антал абадил кадим. Аллахым, сен түбөлүктүүсүн. Ва хадихи санатун жадидатун. Бул жаңы жыл. Ас'алука фихал исмата минеш-шайтани ва авлияихи. Мен сенден сурайм, Аллах Таала, шайтандан жана шайтандын досторунан сактоону сенден сураймын. Вал'ауна аля хадис нафсил аммарати биссу. Жамандыкка баштоочу напстин зиянына мага жардам берүүңдү сураймын. Вал'иштигала бима юқаррибуни илейке я карим. Сага жакын болгон, жакын кыла турган амалдарды мага кылдырууңду сенден сураймын деген болсо, ошондо шайтан айтат экен: Аисна мин нафсихи.
biz al adamdan nafsiden üzdük dedi ekan. Ve yuvakkilullahu bihi melekeyn yahrisanihi zalika. Jana Allah Taala oşol kişiге iki perişteni okul kılıp koyat. İki perişte oşol жылда al kişini saktaydı. Her türlü jamanlıklardan saktaydı. Ve Anas radıyallahu anhu anin Nebi sallam Anas radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı. Peygamber sallam aytdı deydi. Men sama avvalel cum'ati minel muharram. Kim Muharram ayının birinci cumasında oruza karmasa gufira lehu ma taqaddama min zambihi. Anın ötken günahları keçiriletti. Ama sama seleste ayyamin minel muharram el-hamis vel-cuma ve-sabt keteballahu lehu ibadete tis'amiyete amin. Kim Muharram'dan 3 gününde oruza karmasa, Hamis, Beşembe günü, Cuma günü, ondan keyin işembe günü Allah Teala'ga cazat 700 yıllık ibadetin soğuğun cazat. Bunun fazileti jönünde daha kelet. Tabarani'nin rivayetinde kelutat. Men sama yaman minal muharram kana lahu bi kulli haram min gayri taqid. Kim Muharram'dan bir gününde oruza karmagan bolsa deydi. Kana lahu al üçün bulat bi kulli yevmin selasuna yevman. Her bir gününün barabarına 30 günlük soğup жазылат deydi. Ayşe radıyallahu anha aytdı da Peygamber sallam aytdı deydi. Men sama ayyamal aşr ila aşura avrasal firdevsil ala. Kim 10 günde bayağı Zulhicce'nin 10 gününde oruza karması Aşura günüge çeyin oruza karmagan bolsa al kişi en jogorku Firdavs'ты özüne muras kıldı deydi. Firdavsul ala 5'teki en jogorku 5'ti muras kılıp aldı deydi. Peygamber sallamdan da aytып atat. Men sama yama aşura kim Aşura gününde oruza karmasa keteballahu lahu alfa haccetin. Al kişiге 1000 acılık kılgandın soğu jalat deydi. 1000 jolu acılık kılgandın soğu jalat. Alfa umratin. Jana 1000 umra amalın kılgandın soğu jalat deydi. Ve ata savaba alfa şehidin. Jana al kişiге 1000 şehittin soğu beriledi. Allah Teala yolunda şehit bolgan adam soğu beriledi. Ve ketebe lehu acra ma beynel maşrik vel maghrib. Cenab-ı Allah Teala beret gün çıkış menen gün batıştın ortasındağı acirdi beret deydi. Şonçoluk soğup beret. Ve kana kemen ataka alfa nismetin min veled İsmail. Cenab-ı kişiye beret İsmail aleyhisselam'dan ümmetlerinin 1000 kuldu azat kılgandın soğu berlet dedi. Ve yüktabu lahu Cenab-ı kişiye jallat sabuna alfa kasrin fil cennet. 5'te 1000 saraydın soğu jallat dedi. 1000 saraydın. Ve harramallahu cesedahu alennar. Cenab-ı Allah Teala kişinin denesin dozoktan haram kılat dedi. Hem dozokka kirgizbeyt degen manini aytып atat. Başka bir hadiste Peygamber sallam aytırda men sama yama aşura kim aşura günü oruza kalmasa aşura degen bu Muharram ayının 10. günü. Hem bizden bu yılki yıldın eseminden alganımızda 25. iyun aşura günü olup oladı. 25. iyun. Ata beret Allah Teala savaba aşrete alafi melekkin deyip 10.000 periştenin soğun beret al kişiye deyip. Ama kara kul huvallahu ahad alfa marra yama aşura nazalallahu ileyhi bi ayni rahmetihi. Kim şu aşura günü kul huvallahu ahad suresini
1000 жолу окуган болсо, ошол 25-жылкы жыл 25-июнда Аллах Таалага рахмат көзү менен карайт. Райымдуулук көзү менен ал кишиге карайт. Ва катаба минас сиддиқин, жана ал кишини чынчылдардан кылып жазат. Ашуранын мааниси, ким анын урматын, ошо Ашура күнүнүн урматын сактаган болсо, аша нуран, нурда жашайт дейт. Нурдун ичинде жашайт. Эми Ашура деп, сумми Ашура, Ашура деп аталып калды. Себеби Аллах Таала лянна Аллаха акрама фихи жамаата минал анбия алейхиссалату вассалам. Пайгамбарлардан бир жамаатты Аллах Таала ушул Ашура күнү урматтады. Истафа Адам алейхиссаламды тандап алды. Андан кийин Рафа Идрис алейхиссаламды көтөрдү. Вастабат сафинату Нух аля Джуди ям Ашура. Нух пайгамбардын кемеси Ашура күнүндө Джуди деген тоого барар болуп калды. Ошол жерде токтоп калды. Баягы суу, топон суусу токтоп, ошол жерде токтоду. Бадан макасал мау алал арди 150 яуман. Суу жерде 150 күн тургандан кийин дейт. Ва назалал мау фил 40 яум лаялиха. Суу 40 күн күнү-түнү түшүп турду, баягы суу түштү дейт. Ва кана маул уюны испарра. Баягы булактардын суусу саргайып кетти. Саргайып кетти. Ва мау самай ихмарра. Асмандын суулары кызарып кетти. Анталакаллаху сафината факалат. Аллах Таала Нух пайгамбардын кемесин сүйлөттү. Ошол кеме мындай деп сүйлөдү да: Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллахул аввалина вал ахирин. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Аллах Таала ушул мурункулардын жана акыркылардын илахи ва кудайы. Ана сафинатул лати ман ракибани najа. Мен кемемин, ким мени минсе, мага минип отурса кутулат азаптан, баягы сууга чөгүүдөн кутулат. Аман тахаллафа анни гарака. Ким менден калып калса, мага чыкпаган болсо, ал чөгүп кетет. Вала ядхулуни, мага кирбейт дейт, ушу кеме айтып атат да, мага кирбейт илля ахлул ихлас, ыкластуу адамдар гана киришет. Банада Нух аля сатқи дарихим. Нух пайгамбар өзүнүн коросунун дуалында мындай деп чакырды дейт. Айятухал вухушул райя. О жырткычтар, şu talada жүргөн жырткычтар. Асибабил зария. Зыян берүүчү жырткычтар, жапайы жаныбарлар. Ватуйрут тойра, жана учуп жүрүүчү куштар. Халумму лиссафинатил мунжия. Куткаруучу кемеге келгиле дейт. Ошо бардыгы ошо Нух пайгамбардын сөзүн угуп башы ийген жырткычтар, канаттуулар Нух алейхисаламдын кемесине киришип аман калышты. Рази айтып атат, эми калам муну сөз узунунча айта берсек, аябай көп болот, пайдасы болбой калат дейт да. Эми ушул кыскартып эле айтайлы деген мааниде айтылып атат да. Эми бул сафина Алла Таала Нух пайгамбарга ошол кемени курууну буйрганда, ошондо Нух пайгамбар 100 000 тактайды алды дейт. 100 000 тактайды алып, ошондон кемени жасады дейт. Ошондо көп пайгамбарлардын аттары жазылган болгондо, Аллах Таала Ибрахим алейхисаламды Ашура күнү Халил, чыныгы досум деп
атап алды дейді. Ғафара Аллаху ли Давуда яма Ашура. Дауд алейхисаламдың күнөөсүн Ашура күні кечирди. Бая айтканда Ашура күні бұл Мухаррам айынын 10-чы күнін айтады да. Быйылкы жылда 25-ci июнга туура келет. Андан кейін Аллах Таала ва раддаллаху аля Сулаймана милкаху фихи. Аллах Таала кайтарды Сулайман алейхисаламга мүлкүнү ушул Ашура күнү. Анын себеби дейт. Эми себептери көп экен да. Кыскасы ушул Ашура күнү мүлкүн кайра Аллах Таала кайтарды дейт. Дагы айтылып атат. Kimdi ama bayin qitaihi qala şeytan deydi. Maktubun fit Tavrat kitabında yazılgan, mınday dep yazılgan. Man sama yawma Ashura fa kannama sama dahra kulla. Kim Ashura gününde oroza karmagan bolsa, bul жылдын бардыгында ороза кармагандай сооп кыйы болот дейт. Aman masaha fihi ala ra'si yetimin, kim uşul Aşura günü yetimdin başın sılasa. A'tahullahu bi kulli şaratin şecereten fil cennet. Ağa Allah Teala biret beşte bir daraktın her bir daraktın baravanınçalık soğuk bellet dedi. Aleyha minal huli ve hulal zin bağında körkömdölgön beşteki kiyimdir bolat eken de. Aman tasadaka fihi kim Aşura gününde sadaka kıla turan bolsa fa kenneme lam yatruk sa'ilan illa atahu deyip. Oşol bardık suloçulardı kaltırıya bire turgan bolsa aman arşada fihi zallan kim şu Aşura günü adaşkan adamga yol körsetse malallahu kalbahu nuran. Al kişinin yüreğine nurdu tolturat Allah Teala. Aman kedama fihi kim oşol Aşura günü açusun yutkan bolsa keteballahu miner radin. Allah Teala cezat razı boluğuçlardan kılıp cezat. Aman akrama fihi miskinan deyip. Kim miskinge tamak berse, miskin degen kolunda hiç nesesi yok adam. Oşoğa tamak bergen bolsa Aşura gününde. Akramahullahu yama yudau fi kabrihi. Kabrına koyulgan günde Allah Teala şol kişini hurmatlaydı. Ve kâlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dağı aytti. Men vessa ala ayalihi ve ahlahu yevma Aşura vessallahu aleyhi sayra sanatihi. Kim oşol Aşura günü übülösüne, bala çakasına, jakınlarına kengçilik kılgan bolsa, Allah Teala ağa kengçilik kılat, жылының ақырына чейин дейт. Ошо 1 жыл кеңчилик кылат. Ошол Суфян ибн Уяйна деген киши айтып атат. Мен ошол пайгамбардын хадисин 60 жыл тажрыйба кылдым. Жакшылыктан башканы көрбөдүм дейт. Дайым ошо жакшылыкты көрүп жүрдүм дейт да. Дагы Пайгамбар салам айтып атат. Ман салла яма Ашура арба ракатин. Kim Aşura gününde 4 rekat namaz okusa, yakra'u fi kulli rekatin Fatihatul Kitab. Her bir rekatte Fatihatul Kitab'da okusa, elhamdülillah, elhamdülillah okusa, ve kulluhallahu ahad 12 marra, kulluhallahu ahad'ı 11 yıl okusa. Fatiha suresinin bir yolu, kulluhallahu ahad'ı 11 yıl okukan olsa, gafarallahu lahu zunuba 50 amman. Anın 50 yıllık günösü kesiriletti. Ve bana lahu minbara min nurin. Cana ağa Allah Teala nurdan minbar kurat. Minbar otura turan minbardı kurat. Aman iktasile fihi. Kim Aşura gününde gusul kılıp büt denesini juup gusul kılgan bolsa lam yamriz tilke sana. Oşol yılı oğurbayt deydi.
illa maradul maut. Ölüm orusu menен gana oruйт дейт. Өлө турган болсо, ошондо оруйт. Башка оору менен оорубайт дейт. Аман ихтахла фихи, ким Ашура күнү көзүнө сурмак койгон болсо, сурмак койсо, лам ярмат тилке санады. Ошол жылы көзү оорубайт. Насафи айтып атат, эми көз оорубайт деген эми көзү дайым равшан болуп жүрөт экен да. Эми кыскасы бул күнү өтө эле даражасы бийик экен. Ашура күнүн, ошон үчүн бул Ашура күнүн өтө эле биз астейдил кармап, ошол пайгамбарыбыз айткандай нерселерди кылууга аракет кылышыбыз керек экен да. Анан дагы Аллах Таала Куранда 4 арам ай бар экенин билдирген экен. Жогору айткандай, биринчи Зулкада айы, анан Зулхиджа айы, анан Мухаррам айы, анан Раджаб айы. Жогорудагы 3 ай катары менен келген да. Зулкада, Зулхиджа, Мухаррам ай катары менен биринин артынан бири келген. Анан Раджаб айы гана өзүнчө жалгыз болуп келген. Бул айларда күнөө кылуу дагы оорураак болот. Ал эми жакшы алымдардын собу дагы көбүрөөк болот да. Ошон үчүн бул айларда көбүрөөк сооптуу иштерди кылыш керек экен да. Ошондо гана биз максатыбызга жетебиз. Эми Ашура күнү жогоруда айткандай Мухаррам айынын эң фазилеттүү күнү да. 10 Мухаррам Ашура күнү деп айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиз разияллаху анхунун айтышынча, Пайгамбар алейхиссалам Меккеде ошол Ашура күнү орозо кармаган экен. Анан Мадинага келгенде баягы яхудилердин Ашура күнү орозо кармаганын көрүп туруп, эмнеге орозо кармап атасыңар дейт. Ошондо яхудилер айтат, Аллах Таала Бани Исраилди ушул күнү Ашура күнү душмандарынан куткарган. Фиравундан куткарган. Анан ошон үчүн Бани Исраил Иса алейхиссалам орозо кармашкан дейт. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат да, мен Иса алейхиссаламга жакыныраак болууга акылуураакмын деген да. Анан кийин Пайгамбарыбыз өзү орозо кармаган Ашура күнү, анан үммөтүн дагы Ашура күнү орозо кармагыла деп буйрган. Анан яхудилерден айырмаланыш үчүн 9 күнү, баягы Мухаррам айынын 9 күнү, 10 күнү, же болбосо Мухаррамдын 10 күнү жана 11 күнү орозо кармоого буйрган. Пайгамбарыбыз айткан, мен үмүт кыламын, ошо Ашура күнү орозо кармоо 1 жылдык күнөөлөргө кафарат болот. Күнөөлөрдү кечирет деп үмүт кыламын деген да. Пайгамбар салам ошо мурда Ашура күнү орозо кармоо мага буйрулду дейт. Аллах Таала талаптан буйрулду дейт. Кийин Рамазан орозосу парз кылынды дейт. Анан Мухаррам орозосун ким кааласа кармасын деди. Кармабаса да өзү билсин деп айтканда. Эми Рамазан орозосу албетте парз орозо болуп эсептелет. А бул Мухаррам орозосу мустахаб. Мустахаб амалы кылган болсо сооп болот. Эгер баягындай үзүрлүү болуп, шартты туура келбей кылбаса күнөө болбойт да. Ошон үчүн биз дагы ошо күнү колубуздан келишинче аракет кылсак, сооптуу айын деп Мухаррам айынын 9-ында, анан 10-ында, же болбосо Мухаррамдын 10 күнү жана 11 күнү орозо кармап койсок, бул максатка ылайыктуу болот да. Эми ушул мына азыр жыл башталып атат, урматтуу мусулмандар. Мына мусулман
календары боюнча хижри камари жыл эсеби боюнча жылдын башталышы болуп атат. Эми бул албетте биз жаңы жылды майрамдабайбыз. Бирок жаңы жылды жаңы ниеттер менен жүрөгүбүздү оңдоп, баягындай эмне туура эмес иштерди кылган болсок, аны кайталоого, жаңы жылда жаңы иш аракеттер менен жакшы амалдарды кылууга аракет кылышыбыз керек болот да. Ошондо гана баягы максатка ылайыктуу болот. Эми орозонун фазилеттери көп. Мына асмандагы айдын 13-үндө, 14-ü, 15-и ороза кармап койсо, бул да мустахаб. Андан кийин биринчи күнү, бейшемби күнү ороза кармаса, бул дагы жакшы болот да. Бир киши пайгамбарыбызга делегация болуп келет, ошондо көрүнүшү жакшы болгон болот. Кийин бир жылдан кийин келет, баягы мурдагы киши жок, түсү өзгөрүлүп кетиптир. Анан пайгамбарыбыз ал кишини тааныбай калат. Анан баягы киши айтат: "Я Расулалла, мен паланчы кишимен, тааныбадыңызбы?" дейт. Айтат: "Неге мындай өзгөрүлүп калдың?" дегенде, "Мен ушундай көп ороза кармай берип, ушундай өзгөрүлдүм" дейт. Анан ошондо Пайгамбар салам айтат: "Сен ушундай ороза кармай турган болсоң, мына жаңы айдын башталышында, баягы 13-үндө, 14-ü, 15-inde ороза карма дейт. Анан ар бир дүйшөмбү күнү, бейшемби күнү ороза кармагын дейт да. Мына урматтуу мусулмандар, мына жаңы айды көргөндө пайгамбарыбыз дуа кылат эле да. Аллахумма ахиллаху бил юмни вас саламати вал ислам. Rabbukallah. O Allah ушул жаңы айды бизге саламаттык айы кылгын, берекелин айы кылгын, тынчтыктын айы кылгын. Жаңы көрүнгөн ай менин жана сенин Раббиң Аллах дейт эле. Эми Алла Таала бул жаңы жылыбызды берекелүү, тынчтыктын жылы кылсын. Ар бирибиздин үйүбүздө тынчтык, амандык болсун. Жакшы максаттарга жетели. Мамлекетибиз да өнүккөн мамлекеттерден болсун. Жакшы дуаларды көп кылайлы. Мурдагы өтүп кеткен каталарды кайталабайлы. Алладан көбүрөөк зикирлерди кылайлы. Мына Куран окууну көбөйтөлү, зикир жана дуаны арттырайлы, садака берели, нафил орозаларды кармайлы. Анан бир барак Куран окпой эле эч болбосо ушул Мухаррам айында. Эртең менен да кечинде зикирлерди окуйлу, күн сайын аз да болсо садака берели, бири-бирибизге мээримдүүлүк иштерди жасайлы. Ошондо ошол жылыбыз акырына чейин жакшылыктын жылы болот да. Алла Таала ошол жылыбызды жакшылыктын, молчулуктун жылы кылган болсун. Мамлекет жетекчилерибизге дагы Алла Таала таапик берип, жардам берсин. Мамлекетибиз өнүккөн, жакшы мамлекеттердин катарына кошулган болсун. Бардыгыңыздардын ошо Мухаррам айыңыздар куттуу, берекелүү болсун. Үйүңүздөрдө тынчтык, амандык, саламаттык болсун. Бардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Allahumma ftah aleyna futuhal arifin al-amilin ve vaffiqna tawfiqa salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellim. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber.